Assalamu алейкум достор. Кечеки Бишкек шаарынын вице-мэрин эки коррупционер чал депутат талап көргөн көрүп, жарандык коом катары үнүмү катпай койгонго тура көрбөдүм. Ушул эки депутат кайрылат элем. Элмурза Ракиев деген, кийин баягы коррупционердин баласы Сыдыковдун баласы Сыдыков, атын билбейт экен. Кыса турган жериңерди кыскылачы. Ол заман өтүп кетти. Элмурза, сен ген прокурор эмессиң. Асмандан түш. Сен болгон жогорку кеңеште отурасың. Жогорку кеңештеги мен туалетиме эч кандай айырмасы жок. Бул жогорку кеңеш деп. Кийин сен үйүң жолго чыкса, вице-мэр күнөөлүүбү? Дабдыр сен өзүң күнөөлүүсүң да. Же 1000 адам, 1000 үй айланып өтүш керек сен үйүңө. Наркы вице-мэрге кайрылат элем, молодец, красавчик. Иштей бер. Мындай чалдар, коррупционерлер болуп жүрө берет. Акырын өзүң ишин кылар. Бийликке кайрылып кетет элем. Негизи кылган ишиңер, жакшы иштериңер көп. Билип атабыз. Тажик болгон, тажиктер менен болгон проблеманын артында бул орустар турат. Орустарга биздин баш ийбегенибиз, жолду курабыз деп атканыбыз, Кытай, Өзбекстан аларга жакпай атат. Бул белгилүү нерсе. Бирок бийликке кайрылып кетет элем. Мындай коррупционер, өзүнүн чөнтөгүн гана ойлогон коррупционер чиновниктер менен Элмурза баягы Сыдыковго окшогондор менен күрөшүп, ошолор камабайсыңарбы? Мындай чындыкты, акыйкаттыкты сүйлөгөн блогер менен журналисттерге, Асылбай, Темиров, окшогондорго. Булардын бир гана максаты ушу мамлекетти өнүктүрүү, журналист менен блогерлердин, азыр силер камап аткандардын. Анткени сөз түрү жарандык коом күчтүү болуп, бийликтин туура эмес нерселерин айтып туруш керек. Ошо мен дагы жарандык коом катары айтып кетейин дедим. Дагы баягы эки коррупционер кайрылып кетем депутатка, Элмурза менен ким баягы кыса турган жериңерди кыскыла.